Assalamu alaikum. Amansızdarбы? Урматтуу Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрү, кадырман тигүү тармагынан жумуш издеген биздин мекендештер. Көңүл буруңуздар. Бүгүн сиздерге Бишкектеги Новопокровка айылындагы жаңы ачылган Эрден тигүү фабрикасын көрсөтөбүз. Чоң трассанын боюнда мына ушул 4 кабаттуу имаратта Эрден деген тигүү фабрикасы жаңы ачылыптыр. Азыр эми бул тигүү фабрикасы жумушчуларды издеп жаткан учуру. Тигүүчүлөр керек, ütүкчүлөр керек, текшерүүчүлөр керек, бригадирлер керек, жана башка дегендей. Тигүү фабрикасында кандай гана жумуш издеп жаткан болсоңуздар, дал ушул дарекке келиңиздер. Новопокровка айылы, бул Бишкектеги Алмата проспектиси менен Жибек жолу проспектисинин кесилишиндеги Аламүдүн базардан Токмок тарапка жүрүп келе жатканда Новопокровка айылына киргенде эле оң тарапта жайгашкан эки светофор батыш жакта Покровка айылынын кире бериши. Экинчи светофорго келесиздер, жолдун аркы бетинде бир чоң имарат бар экен, ресторан окшойт. Андан бир аз жүрүп келгенде бул жакта мечит бар экен мына. Мечиттин маңдайында болуп калат, ушу жолдун боюнда эле көчө жакта унаа коюуга дагы жери кеңир экен. Эрден тигүү фабрикасы 4 кабаттуу имаратта жайгашыптыр. Азыр биз менен чогуу болуңуздар, ушул Эрден тигүү фабрикасын көрсөтөлү. Айлык акысы жакшы экен. Жумуш графиги 5 күн экен. Жумасына айлык берилет экен. Ушундай шарттар менен сиздер келип иштейсиздер. Баары бир жаңы ачылган тигүү фабрикасында шарт иштегенге жакшы болот. Кана жүрүңүздөр, көрсөтөлү. Бул жерде эми дизайнерлерден баштап тигүүчүлөргө чейин керек экен да. Бул тигүү фабрикасынын менеджери Гүлнур эжекебиз. Кандайсыз? Саламатсызбы? Жакшы жүрөсүзбү? Жакшы, рахмат. Гүлнур эжеке? Ооба, Гүлнур. Жаңы ачылдыңыздар, куттуктайбыз. Рахмат, ооба, жаңы ачылды. Иштеп баштадыбы? Эми бир аздан иштеп баштадык, ооба, акырындыктан. Машалла. Канча тигүүчү, канча бул жерге кызматкер керек? Жалпы 250 адамды орун бар. 250 адамга? Ооба. Машалла. Кыргызстанда жумуш жок деп канчасы жүрөт азыр? Ооба, туура. Келсин бияка. Ошонун баарын биздин цехке чакырабыз, фабрикабызга. Жумуш жакшыбы? Жумуш жакшы. Айлыгы жакшыбы? Айлыгы да жакшы. Машалла. Жакшы. 4 кабат ачылыптыр да. Эрден тигүү фабрикасы. Шарттарыңыздарды бир катар көрсөтүп берсеңиз эми, а? Эжеке, кана жүрүңүз. Биз бүгүн бул жерде сиздер менен чогуу коноктобуз. Кана Эрден тигүү фабрикасына куш келдик. Бисмиллахиррахманиррахим. Техникалык жабдуулар жаңы окшойт, а, Гүлнур эжеке? Ооба, бул акыркы модельдеги машинкалар десем болот. Мындай машинкалар Кыргызстанда 1-2 эле цехте бар экен. Бул спец машиналарбы? Бул жак биринчи этажды жалаң спец машинкага койдук. Себеби баягы 3 этаждан тигилип келген кийимдердин баары биринчи ütүккө келет. Ütүк готовыйга ütүктөшөт. Заготовкасы үстүнөн ütүктөлөт дагы, готовыйын бул жерден ütүктөшөт. Ütүктөгөндөн кийин мисалы пиджактарды алсак, петля чабылып топчуга кадалат. Андан кийин петляга кетет, топчуга кетет. Атайын ушундай катар менен койгонбуз. Катар менен, этап менен кетет экен да? Бул топчу, бул эми обычный эле топчу болсо, ал эми мону карасаңыз, бул болсо, мыягынан бул болсо эми автомат топчу деп коет. Мисалы топчуну колубуз менен салбайбыз, топчуну пачкасы менен могул жерге салып койсок, бир 100 топчуну автомат машинка өзү автоматически биягына берип турат топчуну. Тартып алып өзү тиге берет. Өзү тартып алып өзү тиге берет. Биз болсо болгону кийимди гана, пиджакты гана коюлган меткага жылдырып турабыз. Машалла. Жумушчуларга да жеңил болот турбайбы? Жеңил, уңгайлуу, топчуну алып убактысы да кетпейт. Ошо андан кийин петля, бул дагы эң акыркы үлгүдөгү машинка. Бул жөн эле обычный петля эмес, бул глазковый петля. Бул дагы боюнча пиджактарга, пальтолорго чабыла турчу. Бул болсо шлёвочный машинка деп коет. 5 жиптүү экен, а бул? Ооба, классика шымдын шлёвкиси болот. Ошол шлёвкисин өзү тигип, размерин өзү мындай кылып кесип даярдап берет. Мындай кылып. Автоматтык түрдө өзү кесип даярдап берет. Машалла. Сонун экен. Демек биринчи кабатка жалаң спец машиналарды коюп, жогору жактан үстүңкү экинчи, үчүнчү кабаттагы, төртүнчү кабаттагы тигүүчүлөр даярдап, анан окончательный бул жака түшүрүп берет экен. Бул жерден бияктан чыккандан кийин ОТКга келет. ОТК деп коет. Могул жерге илип алып, ар бир вешалкага, ар бир кийимди. Анан ОТК текшерип бергенден кийин упаковкага өтөт. Анан ушул жерден упаковка болуп, товарлар анан
жөнөтүлөт. Чыгып кетет. Ооба. А эмне кийимдерди тигет бул жерде? Сиздер? Бизде айымдардын кийимин тигебиз. Айымдардын кийимин баардык түрүн тиге беребиз. Рубашка, көйнөк, костюм, шым, пальто, тренч, көп эле нерсени бар. Буйрутма көп окшойт, а? Буйрутма көп, ооба. Каяка кетет алар? Каяка сатылат? Москвага кетет. Россияга, Москвага кетет. Дордойго дагы анча кетип турабыз. Жакшы. Жогорку кабаттарды да көрөлү. Бул жерде эмне тигүүчүлөргө дагы кандай шарттар түзүлгөн? Могу машинканы да айта кетейин. Автомат карман салган машинка. Өзү автомат түрдө карманды момундай кылып кесип, тигип даярдап берет. Мындай кылып. Кыздар муну алып оодарып туруп эле мешкайына салып коет. Ар бир кыз бирден чийип отурбайт да. Өзү эле меткасына коюп тиге берет турбайбы? Мына могу лазер бар, ошо лазерге мынтип метка коюп алып эле тиге берет. Спец машина экен, караңыздар. Заман өнүктү, техника жетишти, жумуш жеңилдеди. Бул бир күндө 1,5 миң штук пиджактын карманын сала алат. Иншалла. Сону. Келиңиз. Анан бул болсо биздин ашкана, кухня десем болот. Ашкана турбайбы? Кыздар ошо тош жерден тамактанышат. Ысык суу, муздак суусу менен бар. Холодильник, микроволновка. Майда чыдасын, жей турган тамагын алып келип алып бул жерде ысытып муздатып жей берсе болот экен. Ооба. Абдан жакшы. Сонун жаңы ачылыптыр, көрүп турасыздар. Жаңы ремонт болуптур, кондиционерлер коюлуп туруп, мына полу жалтыраган жакшы кафел коюлуп тур, жарыктары бардыгы жакшы экен туугандар. Отопление да бар экен, Отопление да жаңы. Здание да өзү жаңы. Здание өзү жаңы экен. Экинчи кабатка чыгалы, экинчи кабатта дагы тигүү машиналары коюлуп тур. Ого! Пай. Гүлнүр эжеке. Буягы зор болуп тургу, а? Ооба, эми жаңы ачылгандыгына байланыштуу азыр кыздарды эми набор кылып баштадык. Мына бул Liberta деген жаңы эң акыркы үлгүдөгү автомат машинка. Жипти өзү кесет, өзү закрепка берет, дагы көптөгөн функцияларды аткарат. Сенсорный экен, а? Ооба, биз кайсыл керектүү болсо ошону бассак дагы көп функцияларды аткара алат. Liberta машиналар коюлган. Liberta. Liberta. Сиздер жанагындай заманбап коюпсуздар, мына столду, азыркы жаңы талапка ылайык. Биздики деген эме да, конвейерный система. Мен ушуну баса белгилеп айта кетейин. Конвейерный деген бул операционный. Мисалы, пиджактын 5 операциясы болсо, 4-5 операциясы болсо, ар бир операциясына бирден кыз отургузабыз. Мисалы, жака салганга бир кыз, жең салганга бир кыз, подбордун тиккенге ушундай бөлүп беребиз. Ал эмне себептен андай кылганыбыздын себеби, бул жерде количество көп чыгат, анан качество да бере алышат кыздарчы. Анан кыздардын өздөрүнө да жакшы, модель алмашканда ошол бир эле операцияны тигип кол көнүп калат. Анан модель алмашканда кыздар кыйналбайт. Себеби модель алмашканда көп деле аларга өзгөчөлүгү жок болот да. Целый бир кийимди тиккенде көп жеринен кыйналып калышат, а бир операцияны тиккенде көп деле кыйналышпайт. Ошол жерине жакшы. Бул көнүп алышса, бир күндө 300 единицага, максимум 300-350 единицага жака сала алат. 300-350 единицага жең сала алат. Жакшы экен да. Бул конвейерный системада мындай айлык акыны да жакшы тапса болобу? Айлык акыны албетте жакшы тапса болот. 6 күн иштеп, бир күнү салган акчаны 5 күн иштеп таба алышат деп айта алам. Ошон үчүн 5 күндүк кылганбыз. Айлык акысын 50 миңден 80 миңге чейин таба алышат деп айта алам. Таба алышат. Ооба. Өтө сонун. 50 миңден 80 миң сомго чейин айына. Дээрлик мындайча айтканда $1000 чейин каражат талап турбайбы? $1000 чейин, ооба. Россияга барсаңыз деле, же башка жакка барсаңыз деле ошол эле сумманын тегерегинде каражат табасыз, урматтуу мекендешим. Урматтуу кыз келиндер, эже карындаштар, мына жумуш жок эмес, жумуш бар. Эгер колдон келсе, бир эле аял кишилер, кыз келиндер гана эмес, колдон келсе, эркектер деле келип иштесин. Анча-мынча арасында эркектер деле отуруп тигип, үтүкчүдөн башка жумуштарды кылып аткан деле көрүп атпайбызбы? Ооба, бар. Бизде эркек балдар да тигип иштешет. Сонун. Мына бул жакта да мына үтүкчүлөр столу бар экен, булар да жаңы, бүт бардыгы жаңы. Абдан жакшы. Жарык экен. Ана мына панорамный экен, көчө жактагы движение бүт баары көрүнүп турат экен, жакшы. Аурасы жакшы экен да, мына караңыздарчы. Жарыктарын караңыздар, отоплениялар бар экен. Кондиционерлер бар. Кондиционерлер бар экен, мына катар-катар кондиционер коюп тур. Жакшы шарт түзүлүп тур да абдан. Келип иштеш керек. Кана, жогорку 3-кабатка чыгалы. 2 кабатты азыр көрдүк. 2 кабатты. О, буякта заказ аткарылып аткан турбайбы, а? Ооба, буюрса, бысымылда деп баштап иштеп баштадык. Иншалла.
Жанагындай эле машинкалар коюлган. Бул деле ошол жанагындай эле машинка. А могул столдор жөнүндө да айта кетейин. Көпчүлүк таң калып эметип атышат азыр келгендер. Бул ошо конвейерный системага ылайыкташылган столдор да. Мисалы заготовкада отурган адам тиктиби, түртүп эле астындагы адамга жөнөтүп коет. Астындагы адам. Мына доска мененби? Ушул доска менен эле өзү бүткөн пачкасын байлап астындагы мынтип түртүп жөнөтөт. Ал болсо экинчи ал эмне операцияны аткарат. Ал ошону алат дагы, ал болсо өзүнүн кызматын аткарып туруп, ал астыңкыга жөнөтөт. Ушинтип жөнөтүп, анан мындайынан ылдый түшүп готовыйга чыгып кетет. Бири-бирине өткөрүп берет. Бул да баягы көтөрүп да убара болбосун деп ушундай столдорду да койгонбуз. Өндүрүштөгү линия лента сыяктуу иштейт турбайбы бул? Ошону конвейерный система деп коет. Бул полкаларды ошо атайын крой койгонго ылайыкташтырганбыз. Жакшы, мына материалдар. Мына эмне? Уш костюм окшойт, Даяр чыккан биздин костюмдар, ушул жерде иштеп баштаган кыздар ушинтип конвейерный системада тигип башташты. Бирөө чөнтөгүн салды, бирөө жеңин салды, бирөө жакасын тикти, бирөө подбордун тикти. Эң акыркысы мынтип айлантып жаап койду. Эми бул ОТКга барат, анан упаковкага барат, текшерилип, ОТКга барып, топчу түймөлөрү кадалып, анан готовыйга чыгат, упаковкага барат. Сонун, абдан жакшы, көз тийбесин. Кыргызстанда мына өндүрүш күчөп атат. Айрыкча ушу тигүү тармагы күч алып, мындайча айтканда, биздеги Кыргызстанда тигилип даярдалган кийим-кечилер Россияны багындырып, андан ары керек болсо ушу Европага чейин мындай жетип атканын угуп көрүп жүрөбүз. Охо! Бияк алы ушунча адамды күтүп турат турбайбы, тигүү фабрикасы? Бул жакта 45-50 машинка коюлган, 50 адамга ылайыкталган. Бул жакта 50 адамга ылайыкталган. Ушунча жумуш орду сиздерди күтүп жатат. Урматтуу мекендештер, кайдыгер карабайлы 50 000 сомдон 80 000 сомго чейин айлык акы тапса болот дейт. Болгону жанагы гос жумушта иштеген сыяктуу эле, жумасына 5 күн иштейт экенсиз, 2 күн үй бүлөңүзгө, чарбалык үйдөгү жумуштарыңызга убакыт бөлөт экенсиз. Ооба, биз бул жакта жөн эле опытный тигүүчүлөрдү эмес, үйрөнчүктөрдү да алабыз. Мен үйрөнөм дегендерди болсо да чакырам. Өзүбүз үйрөтүп алабыз, башынан баштап өзүбүз көрсөтүп, азыр деле ошентип үйрөтүп баштадык буюрса. Нөл менен келсе боло береби? Ооба, машинкага отуруп, машинка саптагандан баштап, тигип готовыйга чыгарганга чейин бүт баарын үйрөтүп алабыз өзүбүз. Эгер үйрөнүүгө келсе, нөлдөн баштап келсе, сиз айткан жанагы минимум 50 000 сом айлыкты албаса керек, Бираз. Ооба, алар 1-2 жумада үйрөнүшөт. Негизи 1 жумада эле үйрөнүп кетиш керек. Адамдын эми өзүнөн болот го, бирок 2 жума максимум. Башталышында азыраак айлык алса керек дейм, азыраак айлык алат, ооба. Символично. Ооба. Жакшы. Өзү иш нерсени билбей туруп эле нөл менен келип алып, мага 50 000 айлык бер десе, тура болбой калса керек. Кандай болбойт, ооба. Ушул жагында баса белгилеп коелу. Абдан жакшы. Көрдүңүздөр. Өтө сонун. Жанагы бычмачылар каякта иштейт? Бычмачыларды биз атайын цехке аралаштырган жокпуз, себеби ал жактан чаң болот. Изделия чаңдайт, кыздарга чаң эме болуш үчүн аны болсо отдельно өзүбүз башка эме кылганбыз. Башка имараттабы? Башка имаратта. Ушул эле жерде же башка жакта? Ушул эле жерде, бирок сыртка чыгып, короонун ичинде да. Короонун ичинде артында. Жакшы экен, сонун. Складыбыз да бар ошол жакта. Склад дагы бар. Анан Гүлнур эжеке, сиздерде мисалы бая жамаатты мындайча айтканда шыктандырып турганга, аларды эс алдырып турганга, кандайдыр бир бая жумушка болгон кызыгуусун арттырууга мындай стимулдар болобу? Мисалы. Албетте биз анын баарын ойлонуштуруп, пландаштырып койгонбуз. Буюрса кыздар келип баштаса, тигүүчүлөр келип баштаса анан кылабыз. Эң биринчи эле бул 5 күндүк деген эле бул аябай жакшы. 5 күн иштеп 2 күн эс алган бул өтө жакшы нерсе. Андан кийинкиси могу майрамдарда биз албетте кыздарды майрамдатып турабыз. 8 март или 23 февраль, же болбосо жаңы жылда кафелерге алып барып бекер эме кылып берип турабыз. Эс алдырып дегенде, Ооба, жайкысын көлгө алып барганга аракет кылабыз. Машалла. Сонун. Атайын ушу день легкой промышленности деген бар Кыргызстанда, билесиздер да, Азияда. Грамоталарды берип, Грамоталарды берип, премияларды берип турабыз. Ошондой нерсе ар бир ишканада болуш керек да өзү? Ооба, бул жакта ошо жетишпей аткандыгы үчүн биз Бишкекте дагы көптөгөн цехтерге заказ берип келатабыз. Алар менен да иштешип келатабыз. Заказыңыздар көппү? Заказыбыз өтө көп. Ошол жетишпеген үчүн ошентип башка цехтерге дагы услуга кылып тиктиребиз.
Өзүңүздөр жетишпейсиздер. Өзүбүздөр Башка жетишпей секторго заказ берип тиктиресиздер. Ооба. Анан ошол эле Россияга экспорттойсуздар. Ооба. Мындан башка 19 цех менен иштешебиз Бишкекте. 19 цех менен иштешесиз. Машалла. Көз тигесин. Мына жумуш. Кана, жүрүңүз. Түшүп көрөлү. Кройныйды дагы, складты да көрүп коелу. Эми ушундай шарт түзүп койгондон кийин ушунда келип иштебесеңиздер, ушул жумушту, ушул ишти, ушул шартты тоготпосоңуздар, анда мен бир нерсе дей албайм. Гүлнур эжеке, дагы бир суроо да. Жумуш убактысы кандай сиздерде? Жумуш убактысы эртең мененки саат 8ден кечки 7ге чейин. Ошо жана айтып кеткендей эле кечки 7де 5-күнү кечинде зарплата алышат. Анан бизде эме ар бир тигүүчүлөргө трудовойго дагы эме ачылган. Трудовой төлөп, соцфонд, подоходный налог дегендер. Баягы пенсияга кетет турбайбы? Ооба. Машалла. Сону болот экен. Анан эме кылалы деп атабыз. Бара кыздарыбыз толуп иштеп баштагандан кийин буюрса тамак аш жагын дагы чечип бергенге аракет кылабыз. Тамак аш, жатакана чечилсе келечектечи. Анан могу башка алыс тараптан келгендерге дагы бир эме түзүп берели деп атабыз, Кудайым буюрса. Шарт түзүп берели. Шарт түзүп берели деп атабыз. Өзүбүз эртең менен алып кетип, бир маршрутканы эме кылып, кайра кечки 7де алып барып жеткирип койгонго. Шаарга бир маршрутка койгонго, алып келгенге жана алып кеткенге. Ошентели деп атабыз. Жакшы болот да, кыштын күнү мисалы пробкада, шаарда тыгында кыйналат да. Жакшы. Бул жанагы артындагы тепкич менен жогорку кабаттардан деле түшүп чыга берет окшойт да? Бул жактан көбүнчө ошо биздин закройщиктер кескенден кийин кройду ташыганга ушул жер ыңгайлаштырылган да. Балдар ошо цехти аралабай ушул жак менен эле ташып чыгарып коюшат. Ар бир этаждын өзүнүн крою. Артында короо кеңир экен. Жакшы. Короо кеңир экен. Охо! Объем көп экен сиздерде. Объем көп. Бул жак болсо складыбыз биздин. Ошол даяр болгон продукциябы? Ооба, биз жана айтып атпаймынбы, 19 цех менен да иштешебиз депчи. Ошондон келген товардын баары ушул жерге түшөт, ушул жерден бөлүнөт Москвага, Дордойго деп. Анан алар сурап жөнөткүлө дегенде ушул жерге коюп турабыз да, жөнөткүлө дегенде жөнөтүп турабыз. Ушул жерге жийип тура бересиздер. Ушул жерге жийип турабыз. Бул машина ичине кирип эле ушул жерден жүктөп кетет. Ооба, машина ушул жерге чейин келип, түшүрүп, кайра жүктөп келет. Бычмачылар каякта иштейт? Бычмачылар бул жакта иштейт. Бычмачылар бул жакта иштейт экен. Мынанда да бир чоң машинка бар экен. Бул декатировка деген машинка. Бул жана тканьды, кээ бир тканьдар тигилгенден кийин кийимдер кирип кетип атпайбы? Ошону биз биринчи ткань кезинде киргизип алабыз. Декатировка. Тканьды алдын ала даярдап алат турбайсыздарбы? Алдын ала тканьды бышырып алат экенсиздер да сиздер? Размерин жоготпош үчүн, мисалы 42-чи размерди биз декатировкадан өткөрбөй туруп тигип салсак, 40-чы размер болуп калышы мүмкүн да. Бул ошого ылайыкташылган. Ошого ылайыкташкан. Абдан сонун. Өтө жакшы. Бул жакта бычмачылар иштейт экен. Бул жак залдагы мына үстү жылууланыптыр, жарык, жылуу жакшы экен да. Бычмачылар бул жакта иштейт экен, Ооба, 2 закройный стол бар, 2 закройныйда 4 бала иштейт. Жакшы, кройлор тиякта жыйылат, биякта жыйылып турат. Биякта уже коддору менен даяр болуп калыптыр, жигиттер даярдап аткан турбайбы агаларыбыз. Өтө сонун. Биякта да ткандар окшойт? Бул да кесилген, кесилген уже. Уже кийимдер, муну цехке алып кирип тигип башташ керек. Жакшы. Мына сиздерге крой даяр экен, урматтуу кыз келиндер, тез келиңиздер. Бүгүнкүнү эртеңкиге, эртеңкини бүт күнкүгө, кийинкиге калтырбай ишти баштаңыздар. Келиңиздер, мына Гүлнур эжекебиз өзү күтүп алат, келишим кыласыздар. Буюрса, жакшы эжесиңди болуп иштей бересиздер. Абдан жакшы. Жумуш убактысы белгилүү экен. Эртең менен канчадан канчага чейин дедиңиз? 8ден 7ге чейин. 8ден 7ге чейин. Абдан жакшы. Мен анда бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Бүгүн ушул Эрден тигүү фабрикасын атайын көрсөтүп коелу элибизге деп атайын убакыт бөлүп келдик. Өткөндө да өзү өлкө башчыбыз айтканы, бизде жумуш жок эмес, жумуш бар. Бизде жалкоолук бар деген да. Ооба. Жалкоо болбойлу. Негизи жумуш бар. Жумуш мындайча айтканда, баягы кетмен жерди чаба албайт эмес, кетмен издейт деген сыяктуу да. Жумушту кылдап эле издеп жүрө бербей, бар жумушту келип таап алып иштей бергенибиз жакшы да. Анда ийгилик каалайм сизге. Аманчылыкта көрүшөлү. Эжеке, буюрса биздин мына эже карындаштарыбыз, кыз келиндер, кээ бир колунан жумуш келген мырзалар деле келсе, жумуш бар экен.
Sırtta жазылып турат. Тигүүчүлөр. Ооба. Тигүүчүлөр. ОТК деген бул текшерүүчүлөр, Текшерүүчүлөр. Текшерүүчүлөр. Технологдор. Технологдор. Дизайнер. Дизайнерлер. Анан бригадирлер деп жазылып турат, Ушундай кызматкерлер керек экен сиздерге. Жумуш жок эмес, бар. Технологдор дегенде да бир нерсе кошумчалай кетейин. Технологдор бригадирлер болуп бир этажда, ар бир этажда өзүнчө бирден бригадир, бирден технолог болот. Технолог бул өзүнүн гана жумушун аткарат. Башка жактагыдай болуп түнкү саат 12-1ге чейин отправкага чейин калбайт, ага жооп бербейт. Отправкада биздин башка кыздар иштешет. Ал только ошо кыздардын тигип атканын көзөмөлдөп, ошо технология боюнча тигип атабы, ошол боюнча тиккен жокпу, ошону көзөмөлдөйт. А бригадир болсо кыздарды жумушка кабыл алып, жумуш таратып, жумушту ошол бир бригадада 5 кыз болсо, ошол бир кызы жумушка чыкпай калса, ошонун жумушун кантип жеңилдетип, ошол кыздын жумушун кимге бериш керек, ошону бригадирлер иштейт. Көзөмөлдөйт, карайт экен да, жакшы экен. Ар кимисинин өзүнүн жумушу бар аткара турган. Жакшы. Конвейерный система өтө жакшы жолго коюлуптур. Ушул жакшы жолдо, ушундай жакшы шартта иштейли. Жумуш жок эмес, жумуш бар. Жалкоолук менен күрөшсөк эле болду. Буюрса, шарты жакшы экен, айлыгы деле жакшы болот иншалла. Рахмат сизге. Амансыздыкта көрүшөлү. Өсүңүздөр, өнүгүңүздөр.